Ошон сиз ар бирине I, анан we, you, they, he, she, it. Ар бирин бирден кайталап, эртең менен, анан 3-4 сааттан кийин дагы ошентип кайталап, 125 жолу бир кайталап ала турган болсоңуз, бул нерсе автоматик жетет. Ал эми кандай деп ойлойсуз? Сиз ушул нерсени, ушул ар кандай убакытта автоматикке жеткирип айта алам деп гарантия бере аласызбы? Эгерде сиз ошого ишенсеңиз, анда биз дагы сиздин англисче сүйлөшүүңүзгө гарантия беребиз. Себеби дегенде бул формула. Бул кандайча иштейт? Мисалы үчүн биз кийинки темаларды өткөндө бүт бардыгын ушуга байланыштырып кете беребиз. Элестетиңиз, сиз Асан деген бир досуңуз бар. 11 жыл классташыңыз бар же, 11 жыл чогуу окудуңуз. Эми Асан 11-жылы акыр коңгуродо бир жаңы бир досу менен тааныштырып атат. Анын аты Асан Беккен. Оңойда туруп Асанды биле делеңиз, ал эми анын досу Асан Беккен. Эми дагы бир досун тааныштырды. Анын аты Асанбек Мырза экен. Кызыкпы? Асан, Асанбек, Асанбек. Асан, Асанбек, Асанбек Мырза. Ал эми дагы бир досу менен тааныштырды. 4-үнчү досу менен тааныштырды. Ал досунун аты Асанбек Мырза Беккен. Бирок кандай жаттайсызбы? Көрдүңүзбү? Ал эми бул Асан. Кийинки тема Асанбек болот. Кийинки тема Асанбек Мырза болот. Ал эми кийинки тема Асанбек Мырзабек болот. Ал эми Асанды түдүнү канчалык автоматизмге жеткирип жаттап ала турган болсоңуз, кийинкилери ошондой эле кете берет. Орду эле алмашып кете берет. Эми качан бул нерсени ошол автоматизмге жеткирип жаттай аласыз? Элестетиңиз. Сиздин атыңыз Бектур дейли. Эми сиз түнкү саат 3-тө оразда Бектурду ойготуп туруп, атыңыз ким десем эмне дейсиз? Бектур дейсиз турбу? Ал эми эртеси күндө барабыз дагы ойготуп туруп, сен иштейсиңби деп айтчы десем эмне дейсиз? Дагы Асан дейсиз. Же атыңызды айтасыз, Бектур дейсиз. Бул жок. Сиздин атыңыз Бектур автоматизмге жетип калган, ал эми бул автоматизмге жете элек. Ал эми ушул нерсе ар кандай моментте сизге автоматизмге айткалган, сиз буну автоматизмге жеткирип айта алгандай болушуңуз керек. Түшүндү ол да? Жакшы. Демек не кылдык биз? Кыймыл аракетти учур чакта кылдык, келер чакта кылдык, жана дагы өткөн чакта кылдык. Ал эми ушул эле кыймыл аракетке сиз учур чак, келер чак, өткөн чакта суроо бере турган болсоңуз, бул катары, ал эми оң жооп бере турган болсоңуз, бул катары, ал эми тескери жооп бере турган болсоңуз, бул катары. Эми бул нерсени дагы тереңирээк түшүнүктүүрөөк болуш үчүн биз ассоциацияды колдонобуз. Өзү адам бир нерсени кабыл алууда 3 жол менен жаттайт да. Биринчиси кайталоо. Эгерде сиз бир нерсени көп кайталай берсеңиз, ал нерсе эсиңизге келиши мүмкүн. Аны жатташыңыз мүмкүн. Бирок бул эски метод. Мектепте болгондо же университетте сизге бир 10 англис тилиндеги сөз берсе, сиз аны кайталайсыз, бирок эртеси күнү мугалим сураганда жок эч нерсе. Эмне кылдыңыз? Сиз аны түшүнбөй эле кайталай бердиңиз. Эч кандай байланышы жок. Ал мээңизге буга чейинки информацияга байланышпай эле кайталай бердиңиз. Демек, кайталоо жолу түшүнбөй эле кайталоонун пайдасы жок. Ал эми экинчиси образ. Образ деген эмне? Образ деген сизге бир нерсени айтса, муну элестетип кете бересиз. Ал эми бул жолдорго токтойбуз. Ал эми үчүнчүсү ассоциация. Ассоциация деген ушул жаңы алып аткан информацияны буга чейинки мээңиздеги бар информация менен байланыштырасыз. Бул кандайча? Мисалы үчүн will деген бул кийин деген болот да, турбу? Эми кийин дегенде оңойраак аштыш үчүн кадимгидей эле бул ил болот да. Сиз эми кыргызча эле ил деген сөздү укканда оюңузга эмне келет? Ил дегенде. Ил да бир нерсе ил да. Бул кийинди ил демек айталы илгич дейли. Илгич. Илгич. Ал эми кийин дегенде оюңузга эмне келиш мүмкүн? Жакыныраак кийин деген сөзгө жакыныраак кандай сөз бар? Кийин болушу мүмкүн, турбу? Демек не болду? Демек сиз биз сизге суроо бергенде же сиз өзүңүз оюңузда суроо бергенде кийин дегенде эле сиз кийим оюңузга келет. Ал эми кийимде илгичте. Илгич не алып берет сизге? Will'ды таап берет. Көрдүңүзбү?
Демек, менин иштөө процесси ушундай. Бир нерсени маалымат алып отурган болсоңуз, буга чейинки мээңиздеги бар информацияга байланыштырыш керек. Кийим дегенде эле сиз кийимди эстеткенсиз, кийим илгичте экен, ал эми илгич сизге will'ди таап берет экен. Ал эми I, we, you деген суроо бериш үчүн do'ну колдонот экенбизби? Эми I деген мен дедим, we деген биз бул комнатадагылар, you деген сиз болдуңуздурбу? Ал эми they деген алар аркы комнатадагылар болду. Эми ушунун бүт бардыгыбыздын чыга турган эшигибиз эмне? Бир, эшигибиз бир. Демек, I, we, you дейге эреже окшош экен. Мындай айтканда, жана балдардын сынагынан сынбайсыңбы деген эмени көргөнсүздөр турбу, телеберүүнү. Эми ошодо эмне болот? Ортодо бир адам турат дагы чекеден суроо берет. Ак микрофон, кызыл, жашыл микрофонду суроо берет. Ким микрофонду көтөрсө, ошо суроо берет турбу? Эми сиздер бул офистегилерге, демек ушул мага, сизге, бизге, аркы комнаттагыларга суроо бериш үчүн биз не кылат экенбиз? Микрофон көтөрүп эткенбиз. Биз тууну көтөрөт экенбиз. Кыргызстан туусун. Ал эми туу эмнеге жакын? Бул тууга жакын. Демек, I, we, you, they дегендер оюңузга туу келсе, ал дууну таап берет. Ал эми he деген Атамбаев дедик, she деген Отунбаев, it деген ал нерсе дедик. Эми ак үйдү алдык, ал нерсе катары кетти. Эми аларга суроо бериш үчүн Дастан Бекешти тааныйсызбы? Жана көзү Азиз депутат бар го. Эми ошонун сүрөтүн көтөрүшүбүз керек экен. Демек, he, she'тке суроо бериш үчүн эмне кылат экенбиз? Дастандын сүрөтүн, Дастан Бекешевдин сүрөтүн көтөрөт экенбиз. Көрдүңүзбү? Эмне кылат? Дастан сизге does таап берет. Дастан does. Атамбаев, Отунбаев ак үйгө he, she'тке суроо бериш үчүн Дастан does'ды суроо берет экенбиз. Дастан. Ал эми мурда дегенде эле өткөн чакта суроо бериш үчүн мурда бир жоголуп кеткен итиңизди эстейсиз да, турбу? Мурда. Демек эмне болот экен? Ит. Ит эмне болуп берет экен сизге? Ит сизге did таап берет экен. Караңыз, демек бул жерде болгону 4 сүрөт болот. Адам бир нерсени 10 жолу уккандан караганда бир жолу жазса жакшы эстеп алат. Адам бир нерсени 25 жолу уккандан караганда бир жолу көрсө жакшы эстеп алат. Адам бир нерсени 40 жолу уккандан караганда бир жолу көрсө, көргөн нерсеси түстүү болсо, ошол жакшы эстеп алат. Ал эми эмне болуп атат бул? Сүрөт. 4 гана сүрөттү эстеп коюш керек болуп атат сизге. Кийим дегенде кийим илгич, I, we деген суроо бериш үчүн туу, he, she'тке суроо бериш үчүн Дастандын сүрөтү, ал эми мурда деген ит. Ит did'ти таап берди, Дастан does'ды таап берди, туу дууну таап берди, ал эми will'ди таап берди. Ал эми азыр эле айттык, адам бир нерсени 40 жолу уккандан караганда бир жолу көрсө, көргөн нерсеси түстүү болсо, ошол жакшы эстеп алат деп. Ал эми суроо бериш үчүн светофордо канча түс бар? Болгон 3 түс бар, турбу? Эмне кылабыз биз? Сары түстө суроо беребиз. Өтсөмбү, өтпөсөмбү, өтсөмбү, өтпөсөмбү. А эмне кыласыз? Жашыл түстө өтөсүз, оң жооп бересиз. Ооба, өтөсүз. Ооба дейсиз, өтөсүз. Ал эми кызылда эмне кыласыз? Өтпөйсүз, тескери жооп бересиз. Демек, биз светофордун мунал бетти сиз сарыга боеп алсаңыз болот, суроо катарын. Ал эми оң жооп катарын жашылга боеп алсаңыз болот. Ал эми тескери жооп катарын сиз кызылга боеп алсаңыз болот. Бул сиздин көзүңүздө фото болуп кала берет. Ар кандай учурда сиз ушул фото эсиңизге келе берет, сүрөт. Аны колдонуш оңой болот. Түшүнүктүү? Демек эмне алдык биз? Кыймыл аракетти учур чакта, келер чакта жана өткөн чакта суроо бере турган болсок, оң жооп берет экенбиз жана тескери жооп берет экенбиз. Түшүнүктүү да? Эми караңыз. Биз бул жерде ким деген суроого жооп берген ата тоштурду өттү керек. Эми түдү бул жерде өчүрүп коёбуз, силерге түшүнүктүү болду да? Эми ата тошту өтөбүз. Кимди кимге деген суроого жооп берген ата тошту өтөбүз. Кимди кимге деген суроого жооп берген ата тошту өтөбүз. Бул мени мага дей турган болсоңуз, ми болот. Бизди бизге дей турган болсоңуз, анда
as болот. Ал эми сени сага дей турган болсок, анда you өзгөрбөй эле кала берет. You эле болот. Ал эми аларды аларга дей турган болсоңуз, анда them болот. Аны ага деп эркектерге айта турган болсоңуз, him. Аны ага деп аялдарга айта турган болсоңуз, анда her. Аны ага деп нерсеге айта турган болсоңуз, анда it. Демек не болот? Бул me деген, I деген мен болсо, me деген мени, мага. Эки суроого жооп берет. Us деген бизди, бизге. You деген сени, сага. Them деген аларды, аларга. Аны ага эркектерге him болот, аны ага аялдарга her болот, аны ага нерселерге it болот. Эми буну кантип жеңилирээк жаттайсыз. Мисалы үчүн I деген ми болот экен. Эми сиз мунаны кыргызча эле мына окушту билбегендей болуп эле окуңузчу. Не болот экен? Мен болот да, туурбу? Мен. А сиз эмне кыласыз? Мен дебейсиз. Бунусу жок окуйсуз. Бул эмне болот экен? Ми экен. Айдыкы мен эмес, ми экен. Ал эми биздики ас болот экен. Ал эми бизди дегендин орусчасы эмне эле? Нас эле, туурбу? Англисче эмне болот экен? Нас эмес экен, ас экен. Ал эми сени сага өзгөрөт. Мисалы үчүн сиз бүгүн кандай болсоңуз, эртеңдер ошондойсуз да, бир күн өзгөрүп кетпейсиз. Демек, you эмне болот экен? Өзгөрбөйт экен. А зейдики буда үй менен аяктады эле, а бул болгону мыга өзгөрүп калат экен. Зейдики зем болуп калат экен. Ал эми хиники хим болуп калат экен. Хиге эмне болдук? Болгону эмди кошуп коет экен. Ошондо мужской род болуп калат экен да, мындай айтканда. Ал эми шиники хө болот экен. Эми буну кандай оңойраак жаттайсыз? Эми ши деген ал аялдарга тиешелүү. Мис шаарлык кыз экен да, айылга турмушка чыгыптыр. Чыгып калса, чыгып анан кийин бир күнү кайненеси айтат экен. Кызым, ке от жагып койчу десе, барып эле эми от жагайын деп күкүрт жандырганда эле бешенеси не болуп калыптыр? Кө болуп калыптыр, хө болуп калыптыр. Демек, ши эмне экен? Кө эмес, хө экен. Ал эми иттики ит. Ит өзгөрбөйт, туурбу? Ит бойдон калат. Ит качкыр болуп кетпейт, туурбу? Демек, не кылдык? Биз азыр бүт бардыгын үйрөнгөнүбүз, кимди кимге деген суроого жооп берген ата тошторду үйрөндүк. Эми ушул нерсени сепификациябыз. Мисалы үчүн, мен иштейм деген не болду? I work болду, туурбу? Эми мен жактырам дей турган болсоңуз эмне болот? I like, туурбу? I like, мен жактырам. Эми караңыздар. Бул жерде алтыны бул жака жазабыз, майлы? Бул жерде ит бар, I like. Эми бул жерде караңыздар. Эгерде I like you болсо эмне болот? I like you, мен сени жактырам болот. Ал эми I work you болсо эмне болот? Мен сага иштейм болот. Көрүсүзбү? You деген эки мааниде которулат. Кимди кимге деген суроого жооп берет. I like you болсо мен сени жактырам болот экен. Ал эми I work you болсо мен сага иштейм болот экен. Демек, не аласыз? Сиз мындан кийин мол суроодо ата тоштор кимди деген суроого жооп берген учурда түнү колдонбойсуздар. Ал эми ушул ата тоштор кимге деген суроого жооп берген учурда түнү кошуп айтасыздар. Демек, I work you десеңиз деле болот, бирок бул мен сага барам, мен сага иштейм деп багыт берген үчүн сиздер мындан кийин түнү кошуп айтасыздар. I work to you деп. Демек, азыркы үйрөнгөн I, we, they, he, she кимди кимге деген суроого жооп берген ата тоштор этиштен кийин келет экен. I work to you. Көрүсүзбү? I сепишкасына work сепишкасын улатык элек, эми to you сепишкасын бул этиштен кийин улат демиз. Демек, англис тили өтө жөнөкөй, өтө жеңил деп эмнени айттык? Англис тилинде биринчи эси келет. I, we, they, he, she, students, да бирөөлөр келиши мүмкүн. Дагы ушул эси келиши мүмкүн.
Андан кейін work. Етіш келеді. Есі, етіші. Андан кейін етішінің бағыты. Етіш емнеге бағыты ұлтады? I work to you. Мен саға іштейін деп отады. Андан кейін местасы келеді. Андан кейін уақытысы келеді. Бүт. Жоп жөнекей. Есі, етіші, етіштің бағыты, местасы, уақытысы. Бүт. Андан кейін дағы with, for, without деген дағы предлогтармен дағы олап кете берсеңдер болады. Көріп, жоп жөнекей. Ем қараңыз. Сіз мол нәрсені қотарыңыз. Мен іштеймін деңізші? I work. Мен іштеймін бе? Do I work? Мен іштемеймін? I don't work. Мен кейін іштеймін? I will work. Мен кейін іштеймін бе? Will I work? Мен кейін іштемеймін? I will not work. Азаматсыз. Мен бұрда іштегенмін? I worked. Же I did work. Сұр өре тұрған болсақ, мен бұрда іштегенмін бе? Did I work? Жақшы. Мен бұрда іштеген емеспін? I didn't work. Ең соңын. Сіз үшініп қайталаңыз. Ем ошоғылы етіштен кейін сіз түйіні қошып кете бересіз. Ем қараңыз. Мен саға іштеймін ғана болады сонда? I work to you. Азаматсыз. Сұр өре тұрған болсақ, мен саға іштеймін бе? Do I work to you? А мен саға іштемеймін? I don't work to you. Азаматсыз. Мен кейін іштеймін. I will work to you. Жақшы. Мен сізге кейін іштеймін бе? Will I work to you? Мен сізге кейін іштемеймін? I won't work to you. Азаматсыз. Мен бұрда іштегенмін саға? I worked to you. Сұр өре тұрған болсақ? Did I work to you? Мен саға бұрда іштеген емеспін? I didn't work to you. Көрдіңіз бе? Демек не алдық? Біз етіштен кейін еле түйіні қошып кете бересіз. Емі қараңыздар. Айталы. Мен бізге іштейін болса қандай болып қалышы мүмкін екен? I work to us. Ал емі біз саға іштейбіз? We work to you. Ал емі сен аларға іштейсің? You work to them. Ал емі алар аға іштейді? They work to him. Ал аға іштейді? He works. Не олады? Сөйренде he she'ттен кейін не олды? Есті қошты қошын үшін he works дедік. He works to her. Ем алғыз ал нәрсеге іштейді? She works to it. Ем it дегенде ал іштейді. Ал нәрсе қанды іштейді ешін мүмкін. Ем телефон болып қалышы мүмкін тұру. It деген телефон, же компьютер болып қалышы мүмкін. Ошаны айтты. Ал ем ал нәрсе маға іштейді десеңіз, it works to me. Азыр не алдық? Бұл кімге деген сұрауға жауап берген қолдандық. Еме, кімді деген сұрауға жауап бере тұрған болсақ. Мысал үшін, мен бізді жақтырамын. Айталы да? I like us. Бұл жерде туының керегі жоқ. Мен бізді бізге жақтырамын демейміз, жөнілі бізді жақтырамын дейміз. Ал еме, біз сені жақтырамыз. We like you. Туының керегі жоқ бұл жерде. Ал еме, you сен алар жақтырасың. You like them. Ал еме, алар аны жақтырады. They like him. Ал еме, ал аны жақтырады. He likes her. Ал несені жақтырады. She likes it. Ал еме, ал мені жақтырады. It likes me. Демек не алдық біз? Кімді деген сұрауға жауап бергенін үйрендік. Ал еме, кімді деген жерде туның керегі жоқ екен, кімге деген сұрауға жауап бергенде туны қосып айтсақ болады. Ем көрдіңіз бе? Бұл айдың орнына мен келіп қалышы мүмкін. Ал ем винің орнына мен, анан кейін сен, жасан деп адамдардың аттары келіп қалышы мүмкін. Ал учурда ви қолданылбайды. Ал ем you саңаны кете береді. Ал ем they деген алар. Ем алар іштейді деп атасыз ғой, тұру they work. Ем сіздер алардың орнына students work болып қалышы мүмкін. Асан and son work болып қалышы мүмкін. Ал учурда не болады? They қолданылбайды. Бұл ататош деген ұшылда, ататош деген бұл нәрсенің атын түзден түз атауай берсе, қиыр түрді атайыз. Бізде салт бар ғой, жеңелеріміз айтады, уй бала, уй келін, уй қыз дейді. Жоқ, не алады? Атыңызды айтпайды. Ушул. Тергеп қояды ғой, ушул ататош, біздің ататош. They, алар деп естен, біз ал деп өлі қой. Студенттер, мұғалімдер деп естен, жалпы they деп атап қойдық. Ем хи, біз асан деп естен, Мұхаммед деп естен, біз хи деп қойдық. Ал ем ши, Айшаны Айша деп естен, біз ши деп қойдық.
Компьютердин өзүнө айтпастан it ал деп атап койдук. Ушул ататыш болду. Демек биз буга чейинки үйрөнгөнүбүз I, we де he, she'ди үйрөндүк. Андан кийин to-ду этишин, to-ду кыймыл аракет деп үйрөндүк. Аны кыймыл аракетти учур чакта, келер чакта жана өткөн чакта кылат экенбиз. Жана да кыймыл аракет суроо бере турган болсок, бул катар экен, оң жооп бере турган болсок, бул катар экен, ал эми тескери жооп бере турган болсок, бул катар болот экен. Эмне кылдык? Андан кийин кимди кимге деген суроого жооп бергендерди үйрөндүк. Буну сепшка сизге келгенде этиштен кийин келет экен. Биринчи эмне болот экен? Биринчи эси келет экен. I, we де he, she сүрен ар кандай ким деген суроого жооп берген, эмне деген суроого жооп берген нерсе келсе, экинчи этиши келет экен. Экинчи этиши келет экен, а үчүнчү этиштин багыты келет экен. Көрдүңүзбү? Эми сиз суроо бергенди үйрөндүк. Мисалы үчүн, сен иштейсиңби десе кандай болду? Do I work? Ya sen иштейсиң болсо, do you work болду, азаматсыз. Ал эми ал бала, эми биз хини ал бала деп атабыз. Эми ал десек бул эркекпи, аялбы деген суроо туулат. Ошон үчүн мындан кийин ал бала дегенди сиз he деп түшүнүңүз, ал кыз дегенди сиз she деп түшүнүңүз, ал нерсе дегенди it деп түшүнүңүз. Макулбу? Жакшы. Эми ал кыз иштейби? Аялдар айтабыз, ал иштейби дей турган болсо эмне болот? Да she work болот. Ал эми сен иштейсиңби кийин болсо эмне болду? Will you work болду. А сен мурда уктагансыңбы десек эмне болот? Did you sleep болду. Ал эми биз турмушта сен иштейсиңби, барасыңбы дегенден караганда дагы көбүрөөк колдонобуз. Бул англис тилинде question, special question деп коет. Орыс тилинде специальный вопрос. Ал эми бизде болсо атайын суроолор. Мындай сизге түшүндүрө болгон үчүн 3 бурчтук, 4 бурчтук суроолор. Эмне үчүн, качан, кантип дегендер бар го, турбу? Ошол нерсе. Аларды үйрөнөбүз. Бул who. Who деген бул ким деген сөз. Кимди who дейбиз англис тилинде. Ал эми whom деген бул кимди кимге. Ал эми whose деген whose кимдики. А what деген эмне кандай. What эмне кандай. Ал эми which деген кайсыл. А when деген качан. А where деген кайда. How деген кантип. А how many болсо канча. How many деген канча, бирок санай алгандарга колдонобуз. Канча? How many pen? Канча ручка? How many boy? Канча бала? How many girl? Канча кыз? Ал эми how much дегенибиз канча, бирок саналбаган зат аташыра колдонобуз. How much water do you drink? Канча суу ичесиң? How many water дейбиз? Сууну санай албайбыз. Чачты санай албайбыз, кумду санай албайбыз. Ошо санай албагандарга канча дей турган болсоңуз, how much деп колдоносуз. Ал эми how long дей турган болсоңуз, канча узакта. Ал эми how short болсо канча кыска ошентип кете берет. How often болсо канчалык тез. Как часто дегендей. Демек биз буларды үйрөндүк. Эми ушул нерсени оңойраак жаттаган үйрөнөбүз. Эми who деген бул ким? Буну оңойраак жатташ эмне болот? Ассоциация, байланыштырабыз. Мындай болуп тура, бир класста бир куу бар экен. Куу деген түшүнөсүздөр да, түлкү деп коет, хитрый деп коет, а? Эми ошондой бир куу бар экен да. Анан бул ар кимди студенттерди, окуучуларды уруштуруп берет экен, чаташтырып берет экен, ушуну ар кандай тополоңдор алат экен да. Анан ошону бир күн директорго чейин жетет экен. Анан директор айтат экен дагы, бир күнү класска кирип туруп, араңарда бир куу бар экен. Ошол ким дейт экен. Эмне болот? Куу сизге кууну таап берет. А сиз кууну буга чейин мээңизде сиңип калганда, а эмне болот? Ошол куу сөздү сизге кууну тапканга жардам берип атат. Демек, эмнени үйрөнсөңүз, биз кийинки жолдор үйрөтө турган сабактарыбызда дагы ушинтип ассоциация кылып бир сөздү бир угасыз, жаттап кете бересиз. Ал эми whom деген бул кимди кимге. Сиз көлдүн боюна барып калдыңыз да, көлдүн боюна барып, эмеде бир кичине көлдүн боюна барсаңыз, бир кичинекей бала кумдан үй жасап ойноп отуруптур да. Анан сиз сурайсыз, бул кумдан жасалган үй кимге десеңиз, бул кумдан жасалган үй атама дейт экен да. Демек, кум кимге?
Жаттадыңыз, а? Ал эми whose. Whose деген бұл кимдики. Сіз бір күні класста отырдыңыз, сабаққа қатыштыңыз, эми чийип кетсаңыз, бір аябай қымбат балып ручка тұрып тұр да, 1000 сомдық ручка. Анан таап алып келесиз да, бір ырымын кылып коеюн деп. Не кылат? 3 жолу укса, тапкан десең 3 жолу акыр айтсаң укса укту, укпаса сеники деген түшүнүк бар турбу? Эми сиз да ырымын кылып коюңуз дедиңиз дагы, кимдики десеңиз, аркаңыздан бирөө келип досуңуз айтты. Угуз деп атат да. Угуз байт деп атат. Угуз, whose, кимдики. Ал эми what деген эмне кандай? Жанагы бешенеси көп болуп калган жеңебиз бар эле го. Ошо бешенеси көп болуп калган жеңебиз жана бешенеси көп болуп калган үйгө кирип, эми бешенесиндеги көзүн ачып чыкса, үйдөгүлөр же от жагып коюптур да. Жагып койсо ал жеңе от да көргөн эмес экен. Анан кийин сурайт экен. Ой, бул эмне дейт экен. Десе, 4 жашар кайынсы айтат экен. Жеңе, бул от дейт экен. От, what. Эмне кандай? Ал эми which деген кайсыл? Сиз сабактан кийин аябай чарчагандан кийин үйгө кирдиңиз дагы, кирип, ата мен аябай суусадым десе, эмне алат апаңыз? Алып келет. Кааласаң чай ич, кааласаң кофе ич, кааласаң сүт ич. Кайсыл бирин ичесиң? Ич. Кайсыл? Ич, which. Жаттадыңыз, а? Ал эми when деген качан? Биз чач жууйбуз. Чач жуугандан кийин, баш жуугандан кийин эмнени колдонобуз? Фенди колдонобуз. Качан чачты кургатканда. Ал эмне болот сизге? Фен сизди whenди таап бергенге ачкыч болуп берет. Ал эми where деген кайда? Сиз бир күнү келдиңиз да, окуу жайыңызга келдиңиз, же биздин окуу жайга келдиңиз, келип анан кийин аябай сабак сизге аябай жакты дагы, анан кийин эртеси күнү дагы келсеңиз, сиз кирген эшик тосук экен, дубал урулуп калыптыр, эшик жок экен. Анан таң калат экенсиз. Эшик кайда дейт экенсиз. Кайда? Ал эми how деген бул кантип деген сөз. Айылга барып калдыңыз, уй сай турган ичим жок экен. Уй сааш керек. Садырбай айтат, уй, кантип эмне деп сайсыз? Кантесиз? How дейсиздерби? Демек эмне болот? How сизге how'ны таап берет. Ал эми how many деген канча? Акчаны эмне дейбиз? Money дейбиз, а? Ал эми how many канча акча? Бирок акча саналбаган зат аташуу колдонулат. Ал эми биз бул жерде how many канча деп колдонобуз. Ал эми how many канча? Ал эми how much деген деле канча, бирок саналбаган зат аташууга дедик. Ал эми how long деген канчалык узак. Ал эми биз why дегенибиз бар. Why деген бул эмне үчүн? Эмне үчүн деген why. Сиз бир күнү үйдөн, балкондон чыксаңыз же үйүңүздөн чыксаңыз, ай үйүңүздүн там башына келип калыптыр да. Келип калыптыр, анан кийин сиз ай келип калып, ушундай өмүрүңүздө көргөн эмес, чоң ай экен, анан үйдөгүлөр бүт баарына көрсөтөйүн деп, сүйүнчүлөп коеюн деп баардыгын топтоп чыксаңыз, жана ай жок экен да. Анан сиз таң калат экенсиз. Вай, эмне үчүн ай жок дейт экенсиз. Вай, эмне үчүн? Жаттадык, а? Эми, көрүңүзбү, сиз бир уктуңуз, жаттадыңыз. Эми, сиз ушуну которуңуз. Who эмне экен? Ким, а? Whom? Кимди кимге азаматсыз? Whose? Кимдики. What? Эмне, кандай? Жакшы. Which? Кайсыл? Жакшы. When? Качан? Жакшы. Where? Кайда? Азаматсыз. How? Кантип. How many? Канча? Жакшы. How much? Канча? Саналбагандарга турбу. How long? Канчалык узак болду. Why? Эмне үчүн? Демек биз буларды үйрөндүк. Who? Ким? Араңарда бир ку бар экен деп ассоциация кылдык. Whom деген кумга ассоциация кылдык. Whose деген whose деп ассоциация кылдык. What деген отко. Эмне кандай деп. Which деген ич, кайсыл, кола, фанта кайсысын ичесиң? Сүт, чай. When деген качан? Фенди колдонобуз чачка. Where деген ишик кайда дедик. How кантип how деп уйсадык. How many канча
Канча акча деп саналган зат атаушыга колдондук. Ал эми how much деген канча саналбаган зат атаушыга, how long канчалык узак. Ал эми why деген эмне үчүн? Why эмне үчүн ай жок деп ассоциация кылдык. Эми биз буларды үйрөндүк. Эмне кылыш керек? Сепичкага тизиш керек. Мен иштейм дегенде эле I work, Ал мен сага иштейм? I work to you, азамат. Ал эми мен сага иштейминби десек эмне болду? Do алдына чыкты, туурабы? Мына do алдына чыкты. Ал эми азыркы үйрөнгөн why, how, when, what дегендерибиздин бардыгы суроонун алдына келет. Мисалы үчүн, мен иштеймби деген эмне болду эле? Do I work? Ай, мен эмне үчүн иштейм дей турган болсо эмне болот экен? Why do I work болот экен. Же, мен кайсы жерде иштейм? Where do I work? Эмне үчүн кайсы жерде ал бала иштейт? Where does he work? Ал бала кийин кайда иштейт? Where will he work? Сен мурда кайда иштегенсиң? Where did you work? Эмне үчүн мен иштейм? Why do I work? Эмне үчүн сен кийин иштейсиң? Why will you work? Эмне үчүн ал кыз иштейт? Why does she work? Эмне үчүн алар мурда иштешкен? Why did they work? Демек, бул үйрөнгөндөрүбүздүн бардыгы I, we, they, he, she бардыгы өткөн чакта суроо бере турган болсоңуз did'тин алдына келет экен. He, she'тке суроо бере турган болсоңуз does'тын алдына келет экен. I, we, they'ге суроо бере турган болсоңуз do'нун алдына келет экен. Ал эми келер чакта суроо бере турган болсоңуз бардыгы will'дин алдында келет экен. Көрдүңүзбү? Бардыгы эмне болот экен? Келер чакта will'дин алдында, учур чакта do'нун алдында, he, she'тке does'тын, өткөн чакта бардыгы did'тин алдына келет экен. Жепчеңер. Эми мен иштейм деген эле I work. Сага иштейм I work to you. Сага иштеймби суроо? Do I work to you? Эмне үчүн мен сага иштейм? Why do I work to you? Көрдүңүзбү? Ал эми сиз суроо берип аткан болсоңуз, биринчи ушул why, how, when, what келет экен. I, we деге суроо берип аткан болсоңуз do. Келер чакта суроо берип аткан болсоңуз бардыгына will. He, she'тке суроо берип аткан болсоңуз бардыгына does. Өткөн чакта суроо берип аткан болсоңуз бардыгына did келет экен. Көрдүңүзбү? Ал эми эмне болот? Бара берет. Эң негизги нерсе, биз такалган нерсе бул таблица, формула. Сиз буну канчалык жакшы билсеңиз, канчалык жакшы өздөштүрсөңүз, ошончолук кийинкилери оңой болуп кете берет. Бул формула. Эгер сиз ушул формуланы жаттасаңыз, ушуну жакшы өздөштүрсөңүз, кийинкилери сизге өтө жөнөкөй болуп кете берет. Оңой болуп кете берет. Ошон үчүн канчалык сиз максат койдуңуз да, 2 ай ичинде мен аңгыса сүйлөйм. Максат кылып ушуга жетем. Максат кылдыңызбы? Мээңизден чыгарып салыңыз. Эптеп, септеп, 4 ай анан чолуса деле андай мындай деген нерсени такыр мээңизден чыгарып салыңыз. 2 айбы? 2 ай өзү узак убакыт. Биз эң узагын алдык. 1 ай деле жетет, 1,5 ай деле жетет. Бизде ушундай практика болгон. 10 күн ичинде, буга чейинки базасы болгон сөздөр билген. 10 күн ичинде сүйлөп чыгып кеткендер болгон. 15 күн ичинде чыгып кеткендер бар. Ал эми көзү көрбөгөн адамдар өздөштүргөн. Аны сиз да албетте кыла аласыз. Бул оңой эле сиз үчүн. Болгону эмне кылыңыз? Бул биринчи кадам. Сиз караңыз, биринчи I, we, they'ди түшүнүш кыйын болду эле го. Аны деле түшүндүңүз. Анан түдүнү. Бул таблица кыйындай болду эле, аны түшүндүңүз. Акырын түшүнүп кеттиңиз го, туурабы? Адам бардык нерсени үйрөнгөндө акырын болот. Бул сиз жашап аткан үйүңүз деле кирпичтен курулган го, туурабы? Ошол сыяктуу бул да акырын. Биринчи күнү түшүнбөй калсаңыз кыжалат болбоңуз. Экинчи күнү түшүнбөсөңүз кыжалат болбоңуз. Биздин формула кандай? Биздин формула биз бүгүн үйрөткөн нерсени эртең бышыктайбыз, анан жаңысын кошобуз. Ал эми кийинки күнү буга чейинкисин бир катар кайталап экзамен алабыз, жаңысына өтөбүз. Ал эми буну түшүнбөй кала турган эч нерсе жок. Түшүнө албай кала турган эч бир студент жок. Бардык нерсени сиз өздөштүрө аласыз, колуңуздан келет. Ал эми ушул менен биздин биринчи сабагыбыз аягына чыгат. Ал эми сизге тапшырма беребиз. Кандайча тапшырма? Сиз үйрөндүңүз го? I work, do I work, I don't work деп, могул нерсени
I work, мен иштейм, do I work, мен иштеймби, I don't work, мен иштебейм деп цифрасы номер боюнча кеттик го. Ал эми сиз эмне кыласыз? Ушул нерсени ар бирине бирден сүйлөм жазып беребиз. Сиз ошону чактарга айлантасыз. Маселен, могул нерсени сүрөткө тартып алсаңыздар болот. Ал эми бул жерде сабак көп убакытты бул жерде биз сизге айталы 1 саат түшүндүрүп анан жарым саат сиз жаздырып антип убакытты кетирбейди. Ол нерсени доскага жазылган нерсени сиз тартып алыңыз. Ал эми үйгө барганда кеңирип отуруп көчүрсөңүз болот. Себеби дегенде бул жердеги убакыт менен сиздин үйдөгү убакыттын айырмасы бар. Бул жерде сиз отурганыңыз үчүн акча төлөйсүз. Ар бир секундуна акча төлөйсүз. Ал эми үйдөгү убакыт бекер. Бул жерде сиз болушунча информация бизден болушунча информация алганга аракет кылыңыз. Бизден сыгып информацияны алыңыз. Акчаңызды чыгарып алыңыз, көп эсе кылып чыгарып алыңыз. Ал эми үйгө отуруп, үйгө барып олтуруп алып туруп, аны жазыңыз, кайталаңыз, бышыктаңыз. Жазып алдыңыздар, а? Жазып алган болсоңуз, эми сизге тапшырма берилет. Тапшырма эмне кыласыздар? Мол биз I will he sheet деген үйрөндүк. Анан бир эч кошкон үйрөндүк, туурабы? Азыр мен силерге сүйлөмдөрдү жазып берем. Айталы, I go. Эмне болот? Мен барам. Сиз ушу I go дегенди мына work'тун ордуна коюп, чактарга айланып келесиз. Ошондо эмне болот? I go, мен барам. Do I go, мен барамбы? I don't go, мен барбайм. I will go, мен кийин барам. Will I go, мен кийин барамбы? I will not go, мен кийин барбайм. I went, go'нун өткөн чагы went же I did go. Мен мурда барганмынбы? Did I go? Мен мурда барган эмесмин. I didn't go. Эмне болот экен? Сиз бир сүйлөмдөн 9 сүйлөм чыгарасыз. Аны жазасыз. Айттыга бир нерсени 10 жолу уккандан караганда бир жолу жазсаңыз жакшы эсте калат. Сиз муну таблицага чийишиңиз шарт эмес. Болгону таблицаны бир-эки кайталап элестеткен эсиңизде калат. Аны элестетип цифрасы боюнча жазыңыз. Ал эми кээде мол сизге суроо бергенден ыңгайлуу болуп калган болушу мүмкүн. Бул жактан башташыңыз мүмкүн, төмөндөн башташыңыз мүмкүн. Бирок андай кылбаңыз. Биз эмнени айтсак, ошондой формулада кыла бериңиз. Себеби бул формула канчалаган сизге окшош миңдеген студенттердин окутуп, андан чыгып, кайсы бири тандалып аткан бул каймак. Сиз буну жөн эле жей бериңиз. Даяр эле каймакты. Өзүңүзчө жаңы каймактын пайда кылыштын кереги жок. Убакыт келгенде бунун чыныгы сизге пайда бергенин түшүнөсүз. Демек, I go, мен барам болду. Ал эми we come. Биз келебиз. Эмне кыласыз? Ушуну чактарга айлантасыз. You open. Сен ачасың. Андан кийин they close. Алар жабышат. He runs. Ал жүгүрөт. Эми эмне үчүн runs деп атабыз? Себебинде he деген эркектерге тийиштүү болгон үчүн s кошулуп атат. He runs. Өзү бул run деген эле сөз. Ал эми she jumps. She stops дейли. She stops. Ал токтойт. Өзү stops деген сөз. She болгон үчүн болдук, s коштук. Ал эми it jumps. Ал секирет. Нерсе it болушу мүмкүн, мышык болушу мүмкүн. Демек эмне кылдык? 7 сүйлөм берилди. Ар бирине 1ден 9дан сүйлөм чыга турган болсо, бул жерде 7 сүйлөм турат, 7 жерде 9уңуз 63 сүйлөм чыгат. Сиз эмне кыласыз буну? Муну таблицага карап жазбаңыз. Таблицаны 1-2 кайталап 5-6 кайталагандан эсиңизде калат. Ошол таблицаны элестетип, мондай биринин аркасынан бирин жазыңыз. Ал эми буну эжекелер, мугалимдер сиз менен текшерет, ката турасын текшересиздер дагы, андан кийин турасын жолун таба аласыздар. Аны албетте кылыңыз. Демек, эртеңки күнгүгө тапшырма эмне болот? Тапшырма биз доскада эртең эч нерсе калбайт, кийинки сабакта эч нерсе калбайт. Доска таптаза болот, таптаза өчүрүп коесуң да издери да калбагандай кылып. Сизге суроо берилет. Сүзүрөбүз. Мен деген эмне деген? Алар деген эмне деген? Муну айбиде киши өттүк ошону. Ал кыз деген эмне деген? Ал нерселерге тиешелүү эмне? Ошону сурайбыз. Андан кийин түрүн өттүк, туурабы? Түрүн өткөндө
Мен иштейм дегенде чактарга айлантып айтыңызчы дейбиз. Сиз айтасыз, I don't work, I will work деп карабай айтып беришиңиз керек. Андан кийин ошол эле учурда суроону ар жерден беребиз. Мисалы үчүн, сен мурда уктагансыңбы дешиңиз мүмкүн. Же алар кийин келишеби дешиңиз мүмкүн. Жок, ал бала иштебейт дешиңиз мүмкүн. Сен мурда келген эмессиң дешиңиз мүмкүн. Демек, ар жерден каша кылып суроо беребиз. Сиз ошону жооп беришиңиз керек. Аны эмне кыласыз? Канчалык мону автоматизмге жеткирип жаттасаңыз, ошончол так туура жооп бере аласыз. Андан кийин биз өттүк. Кимди кимге деген суроого жооп берген туруп, мени мага. Мени деген эмне деген? Мени мага деген эмне деген? Аларды аларга деген эмне деген? Анага кыздарга кандай болот? Анага несеге кандай болот? Ушул сыяктуу өткөн нерсебизди. Андан кийин why, how, when деген өттүк туруп. Эми why деген эмне деген? Кимдики деген эмне деген? Which деген эмне деген деп сизге айтабыз, сиз ошону которушуңуз керек болот. Андан кийин бул тапшырмаңызды текшеребиз, баалайбыз дагы, буюрса кийинки сабакка өтүп кете беребиз. Демек биз бүгүнкү үйрөнгөндөрүбүз эмне болду? I, we де he, she өттүк, андан to-ду өттүк, to-ду кыймыл аракеткен. Сизге мен күндө келем, турам, келем, жатам, уктайм, сүйлөйм. Сүйлөп аткан сөзүңүздө, ойлонуп аткан оюңузда, жазып аткан жазыңызда кыймыл аракет болсо, ошонун бүт барыгын to-дуга салат экенбиз. Ал эми кыймыл аракетти биз учур чакта кылат экенбиз, келер чакта кылат экенбиз, жана дагы өткөн чакта кылат экенбиз. Ал эми сиз эмне кылат экенсиз? Учур чак, келер чак, өткөн чакта суроо бере турган болсоңуз, оң жооп берет экенсиз, жана тескери жооп берет экенсиз. Ал эми эмне кылдык? Ассоциация кылып, will деген il деп илгичке ассоциация кылдык. I, we деген суроо бериш үчүн to'га ассоциация кылдык, байланыштырдык. Ал эми he, she'ге суроо бериш үчүн Дастан Бекешевди ассоциация кылдык. Мурда деп itти ассоциация кылдык. Itти да берди. Дастан дазды, to-дуну, will willди да берди. Ал эми светофордун 3 түсү бар дедик. Сарыда суроо берет экенбиз, жашылда өтөбүз, оң жооп беребиз, кызылда өтпөйбүз, тескери жооп беребиз. Андан кийин мени мага деген суроого жооп бергендерди үйрөндүк, me, him, her дегендерди. Андан кийин why, how, when, what дегенди үйрөндүк. Сепчикага түзө турган болсок, биринчи эси келет экен, андан кийин этиш келет экен, андан кийин этиштин багыты. Андан местасы убактысы келет экен. Муну кийинки сабакта өтөбүз. Ал эми суроо бере турган болсок, do, does, мына will, келе чак болсо will, I, we деге do, he, she'ге does суроо беребиз. Өткөн чакта бүт баарына did менен суроо беребиз. Ал эми ушул биз үйрөнгөн why, how, when, what суроо бере турган болсок, анда бул эң алдыда келет экен. Суроо бере аткан болсок, ал эми оң жооп бере турган болсок, эси, этиши, багыты болуп кете берет. Түшүнүктүү болду? Жакшы. Анда эмесе эртеңки сабакка чейин көрүшкөнчө биз үмүт кылабыз. Албетте сиздин колуңуздан келет. Анткени сиздин бул жерге келип бул сабакты баштап атканыңыз, сиздин максатка карай умтулуп атканыңыздын эң биринчи кадамы. Ал эми сиз биринчи кадамда бул нерсени баарын түшүнө алдыңыз, өздөштүрө алдыңыз. Түшүнбөсөңүз жат болбоңуз, сураңыз. Ал эми эртеңки күнү буюрса сиздин эртеңки сабагыңыз бүгүнкү караганда жакшыраак, кийинки күнүңүз андан жакшыраак болот. Себеби биздин программа боюнча биз эмне кылабыз? Сүйлөгөнгө керектүү грамматика үйрөтөбүз, жаңы сөздү үйрөтөбүз дагы. Буюрса 3-чү сабактан баштап сиз англисче сүйлөп баштайсыз. Кандай деп ойлойсуз? Ар 2 күндө, ар 3 күндө, күн сайын сиз 3 күндөн баштап күндө сүйлөй берсеңиз, күндө жаңы нерсе сөздү үйрөнүп турган болсоңуз, кантип 2 айда сүйлөбөй калышыңыз мүмкүн? Албетте сүйлөй аласыз. Мен сизге ийгилик каалайм.